мас абалында деген бул 6-бөлүккө киргиздик. Ал жерде 6-бөлүктө ошол адамдардын өлүмүнө алып келген учурда айдоочу мас болсо, эгер аныкталса, аларды 10 жылдан 12 жылга чейин эркиндигинен ажыратып атабыз. Жана 10 жылдан 12ге чейин айдоочулук укугунан ажыратууну киргизип атабыз. Бул айдоочулук укугун мурда деген сот тарабынан дополнительно колдончу да, баягы кошумча. Азыр буну милдеттүү түрдө алып атабыз. Милдеттүү түрдө аткарылышы керек да. Баягы эгер 10 жылдан 12 жылга эркиндигин ажыраткан тышкары 10 жылдан 12 жылга чейин айдоочулук укугун ажыратат да. Азыркы учурда 5 жылдан 8 жылга чейин, бирок ал жерде адам өлүмүнө алып келүү деп каралган эмес, оор, өтө оор залал келтирсе деп турат да. Ошол биз буну именно бир адам менен 2 адамдан өйдө деп бөлдүк да. Себеби 2 адамдан өлүмүнөн көбүрөөк алып келген кесепеттерин күчөтүү. Анткени андай да эмелер көп болуп атат. Мас учурунда дагы жол ысыгына катышып, бир үй бүлөнүн баягы үйүнүн шамы өчүп калган күндөр болот да.